Лагман, салат, нан, чай. Бул сокулуктагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Анын ичинде балдардын реабилитациялык борборундагы түшкү тамак. Анын бардыгы грамдалып, алдын ала түзүлгөн менюга жараша даярдалган. Бүгүн бизге лагман болгондуктан бир эле тамак берилет. 200 грамм камыр, 150 грамм подлив. Ошондо 350 грамм нормада, норма боюнча. Анан буга кошулуп салат, свежий салат берилет күнүгө. 100 граммдан салат, 100 граммдан. Ал эми нан болсо абетте күнүгө 200 граммдан берилет нан. Ар бир балага 200 граммдан. 200 грамм сладкий чай. Мында күнүнө 3 маал тамак берилет. Даун синдрому, аутизм, тубаса шал жана талма оорусу менен жабыркагандар тарбияланат. Ушу тапта 80 кызмат алуучу бар. Алардын ичинен өз алдынча басып тамактана алгандары ашканага келет. Тамак жагат мага, пимишка жагат, тошка жагат мага, ошон жагат да. Утром каша рис, обедте первый, второй. Котлет, оромо, манты, самсы, баары тамак жагат. Түшкү тамак жагат, бакыта бүз сону. Ал эми өз алдынча баса албаган 30 балага кызматкерлер тамак берет. Тамак аштын бир күндүк ченеми 110 сом деп белгиленген. Азык-түлүк кымбаттаганы меню түзгөн Медина Көкүловага кыйынчылык жаратууда. Тендер боюнча ценалар келет, бааларычы ошонун негизинде 110 сомдон ашырбаганга аракет кылабыз. Пятница күнү түзүлдү, бул жуманыкычы. Балдарга молочный көбүрөөк кошобуз, фруктулардан алма, банан, мандарин, апельсин. Бирок ошолорду каждый ден кошоюн десең, баасы ашып кетет да. Анан бизге жана гуманитардык түрүндө келет деп атпайсызбы, ошолордон кошконго туура келет. Курсагы ток баланын көңүлү көтөрүңкү болот дешет мекеменин кызматкерлери. Ар кандай көнүгүүлөрдү да жакшы жасашат. Эми ушул сыяктуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция, билим берүү жана илим, саламаттык сактоо министрлигинин карамагындагы мекемелерде тамак аш жакшырат. Карыгартаңдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана балдар, ата-энесинин кароосу жок калган жана жетим балдардын тамак ашынын ченемин 2 эсе көтөрүү боюнча президенттин жарлыгы чыкты. Саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги биздин министрликте кошкондо баардыгы где-то 5952 адам болду. Ошонун баарына бүгүнкү 1-январдан баштап бир күндүк тамактын өлчөмү 2 эсеге көбөйөт. Ошондо улгайып калган аксакалдардын нормасы 200 сом болот, балдардын нормасы болсо 220 сом болот. 3 министрликте кошкондо ошондо 211 миллион сом кошумча болду. Аны болсо министрлик болсо бүгүнкү күндө уже дайындап, уже таап койду. Күнүмдүк бөлүнгөн сумманын 100% көбөйүшү менен тамак аштын сапаты кыйла жакшырат дешет адистер. Бул тарбиялануучулардын, карыгартаңдардын саламаттыгына да оң таасир этет. То это, конечно, намного лучше, чем было. Потому что в некоторых домах 110 сомов это 220 сомго көтөрүлгөнү абдан жакшы болду. 110 сом аябай эле аз. Ар кандай уюмдар, ыктыярчылар азык-түлүк алып келбесе, тамак аш начар эле болот. Мөмө жана жашылча жемиштер, жаңгак тууралуу сөз кылууга болбойт эле. Ал эми 220 сомго пайдалуу жана витаминдүү азыктандырууга мүмкүн. Белгилей кетсек, өткөн жума күнү президент Садыр Жапаров Беловодск балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барган. Андагы тамак аштын рациону менен таанышып, бөлүнгөн сумма тарбиялануучулардын физиологиялык муктаждыктарын канааттандырууга зарыл болгон табигый тамактануу ченемдерине жооп бербей турганын белгилеген. Ар түрдүү пайдалуу жана толук кандуу тамак аш менен камсыздоо зарылдыгын айткан эле. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.